Саламатсыздарбы, менин 1-А класс окуучуларым. Азыр алифбе сабагы. Сиздерге бүгүн өтө сулуусуңар, жагымдуусуңар. Мен ишенем, силер келечекте албетте мамлекетибиз үчүн керектүү кадр болуп жетишесиздер. Мен сиздерге катуу ишенем. Бүгүн сабакта менин ар бир окуучум эң жакшы бааларга ээ болушат деген жагымдуу маанай менен сабакты баштайбыз. Мекеним сени жандан сүйөм деген. Мекеним сага аябай күйөм деген. Мекеним сени унутпай жүрөм деген сөздөрдүн даалайларын угуп келем. Азыр балдар, бүгүн алифбе сабагына сиздер менен сыйкырдуу жерибиздин сыйкырдуу тоолорунан бири болгон Сулайман тоо жөнүндө сүйлөшөбүз. Азыр силерге ушул Сулайман тоо жөнүндөгү теманы окуп берем. Угуп тургула. Сулайман тоосу. Кыргыз Ала тоосунда өзгөчө бир тоо бар. Ал Ош шаарындагы Сулайман тоосу. Бул төөнүн өркөчүндөй болгон эки чоң урчук тоодон турат. Ал эзелки тоо. Сулайман тоосунда 3 табигый үңкүр бар. Анын бирөө өзгөчө, чоң жана сырдуу. Анын түштүк жагынан кирип, чыгыш жагынан чыгып кетүүгө болот. Бул үңкүрлөрдө байыркы доордо эле адамдар жашашкан. Азыр бул тоо табигый музейге айланды. Музейдин ичи Кыргыздын байыртадан берки турмушун чагылдырат. Аны көрүүгө кызыгып, дүйнөнүн ар тарабынан адамдар келишет. Сулайман тоосу азыр Ош шаарынын ортосунда калды. Тегерете курулган Кооз шаар өнүгүп өсүүдө. Ал азыр Кыргызстандын Бишкектен кийинки экинчи борбору. Тоо шаарга, шаар тоого көрп берип, адамдын көз жоосун алат. Мына балдар, силер ушул Сулайман тоо жөнүндөгү текстти уктуңар. Эмесе силерге 3 суроо берем. Даярдангыла. 1-чи суроо. Сулайман тоо каерде жайгашкан? 2-чи суроо. Сулайман тоосунда канча үңкүр бар? 3-чү суроо. Үңкүрлөрдөн байыркы адамдар эмне үчүн пайдаланышкан? Азаматсыңар. Мына 3 суроого деле туура жооп бердиңер. Эми балдар, сиздер менен Сулайман тоо сөзүн канча сөз бар экенин жана муундарга ажыратып алабыз. Даярдангыла. Сулайман тоо сөзүндө канча сөз бар? Туура таптыңар. 2 сөздөн турат. 1-чи сөз Сулайман, 2-чи сөз тоо. Азаматсыңар. Анда эмесе ушул сөздөрдү муундарга ажыратабыз. Сулайман сөзүн муунга ажыратабыз. Сулайман. Туура таптыңар. Бул 3 муун. Андан кийинки сөз тоо. Тоону деле муунга ажыратабыз. Тоо 1 муун. Азаматсыңар. Мына муундарга деле туура ажыраттыңар. Анда эмесе силерге үйгө тапшырма берем.
Оғып тұрғыла. Азыр сілерге аталардың сөзін оқып берем. Анан сілер үйінгерді ушул аталардың сөзін жаттап, чечмелеп келесіңер. Аталардың сөзі. Атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны. Ушул аталардың сөзін жаттап, чечмелеп келгеле. Ой, наристе, таза суудай калыс бол. Арамдыктан алыс бол, жапыз болбой бийик бол, эл журтуңа ийик бол. Көрө-көрө көсөм бол, сүйлөй-сүйлөй чечен бол, агып-агып өзөн бол, айланайын эсен бол.